Арыбаңыздар туғандар. Адахан Мадумаров байке туралы жазылған посттың астында дағы да болса комментарийлер жазылып атат. Тарапташтар тарабынан. Мен көз салсам, айрымдары ушундай бир адепсиз экенсиңер. Эми сөз жок. Эми жалпысынан ушу тарапташтар Адахан Мадумаров байкени аябагандай акылдуу, ирим билимдүү, ошол эле кезекте дасыккан саясатчы катары эсептейт экенсиңер. Өзүңөрдү дагы ушул Адахан Мадумаровдун деңгээлинде силер эле гана акылдуу. Эми өзүнүн пикирин айта алган, башка ою бар адамдар силердин көзүңөрчө караңгы, түркөй, билимсиз адам деп эсептейт экенсиңер. Мен эми ошондой таянак чыгардым ошол комментарийлерди окуп отуруп. Макулдачы, ал постто Адахан Мадумаровдун жалпы кыргыз элине айтылган сөздөрү тууралуу, баягы акараты тууралуу кеп болуп атат. Шаби Барсбайке бүт барын тизмекте ирет менен жазып бербеди. Эмне силерге түшүнүксүз болуп атат? Аябай эле акылдуусуңар, эми ошонукин түшүнбөй атасыңарбы? Эми негизи мен Адахан Мадумаров байкенин саясат жолу тууралуу вообще сөз кылгым келбейт. Себеби мен билем өзүмө жалпы эл көпчүлүгү дейинчи макул, силерден тышкары. Буга чейин эле тыянагын чыгарып койгон Адахан Мадумаров ким экен. Эми силердин оюңар менен биздин оюбуз дал келбей калса эле биз түркөй, биз караңгы болуп калабызбы? Силер эле акылдуусуңар ошондо. Ар бир адам өзүнүн пикирин, оюн айтканга акысы да бар, акылыбыз да жетет. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, арыдан берирээк болуп, кичине мындай бири-бирибизге сый урмат менен мамиле жасабайлы. Биз кыргызбыз го, айланайындар. Ушу канча бир саясатчылардын артынан эле кыргыз эли бөлүнүп алып эле ар бирөөнүн этегин кармап, бери жагын карап отурсаң, өтөн элдин этегин кармап жүрөбүз. Мынакей ошол эле Адахан Мадумаров ата бабаларыбыздын баскан жолу тууралуу маалыматы жок экен. Эми макул 200 жылкы тарыхты билиши мүмкүн. Андан аркысычы бардыгы эле намаз окуп эле аталарыбыз жүрүптүр дейт. Айланайын. Азыркы маалда деле намаз окубагандар деле жүрөт го. Ал маалда деле ошондой болгон. Таасири тийген ислам дининин. Таасирленбегендер да болгон. Анан жалпы эле баары тең эле мусулман болуп эле анан кийин таза мен кыргызмын дегендердин баары тең эле эмне караңгы түркөй болуп калабы? Бул айткан сөзү үчүн албетте биз да өзүбүздүн пикирибизди айтып пост комментарий жазганга акыбыз бар да. Дагы бир жолу айтайын. Силердин эле акылыңар ашып биздики кем эмес да. Биздин акылыбыз бар, өзүбүздүн деңгээлибизге жараша. Ар бирөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизди билели деген сөздү айткым келип атат да.